بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы сабабызды улантабыз. Сыйкырдын 3-чү бөлүгү. Биз мурдакы сабакта Ибн Кайим Аль-Джаузиянын китебинен Задул Мааттан өткөнбүз. Эми бүгүн иншалла сыйкыр тууралуу Рияду Салихинден Имам Ан-Нававийдин китебинен өтөбүз. Рияду Салихинде сыйкыр жөнүндө мындай деген хадис бар. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям каля. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Иштенибу саб'a. 7 нерсени алыс болу дейт. Иштенибу саб'ал мубиқат. 7 адамдарды жогото турган, кыйрата турган 7 күнөөдөн алыс болду деди. Калу я Расулуллах ома хунна. Сахабалар сурашты. Алар ал күнөөлөр эмне? Каля аш-ширку биллах. Аллахка шерик келтирүү. Андан кийин эле ошондон кийин пайгамбар айтты, ос-сихр. Сыйкыр деди. Карагыла, андан кийинки хадистерине токтолбойлук. Бул жерде бизге керек нерсе сыйкыр деген жер. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ширктен кийин эле адамдарды кыйрата турган, адамдарды жогото турган, аларды тозокко алып бара турган амалды ширктен кийин эле пайгамбар сыйкырды айтты. Сыйкыр жөнүндө кененирээк түшүндүрсөк. Ас-сихр, сыйкыр деген эмне дейт? Хуа ибаратун ан уқд ва қираат ва наффаthат ятавассалу биха ас-сахир ила идрар бил масхур. Сыйкыр деген бул ушундай бир сөздөр, ал сөздөр түйүндөргө байланат. Жана ар кандай бир кыраат дейт, ар кандай бир өздөрүнүн сыйкырдуу дуалары менен айтылган сөздөр наффаthат, ал жерге түкүрүктөр менен үйлөп ошол нерсеге жазайт. Натыйжада ошол сыйкыр менен сыйкыр окулган адамга зыян берүү үчүн. Ошол сыйкыр фаминху ма юктал ва минху ма юмрад. Ошол сыйкыр кээ бир адамдарды өлтүргөнгө окулат. Кээ бир адамдарды сыйкыр оорутканга окулат. Ва минху ма ядхабул акл. Кээ бир сыйкырлардан кээ бир адамдардын акылы кетип калат. Ва минху ма южибул уқд. Мындайча айтканда, уқд бул сарф деп айтып коет. Бул кандай? Ал-атф вал сарф. Бул байлоо. Бизде айтып коет аны адамдарды ысытмай окут. Кээ бирлер айтат, кайнелер айтышы мүмкүн, энелер айтышы мүмкүн. Күйөөм ичип атат. Күйөөм ушундай бузулуп кетти дегенде, бар. Кичине ысытмай окутуп келбейсиңби дейт го. Азыр элде андай нерсени айтып коюш оңой болуп калды. Мына ысытмай, суутмай деген эмне? Бул эмне экен ысытмай? Тааллукул инсан би гайри тааллукан шадидан. Бул адамды бир адамга байлап коет дейт. Өтө катуу байлап коюшу мүмкүн. Ва минху ма южибу сарф. Мындайча айтканда, дагы бир сыйкыр бул суутмай. Алыстатуу, качырмай деген сөз. Инсирафуху ан гайрихи инсирафан камилан. Ошол адамды башка бир адамдан качырып, ошондон алыстатуу деген сөз. Мисалы, баланча деген аял күйөөсүн
ажыраштыра алды деген сыйқыр бұл. Же атасынан, енесінен, же балдарынан, же кимден болса да ошондон качыруу сыйкыры окутулат. Фахуа анва вал ияду биллах. Демек сыйкырдын түрлөрү өтө көп. Аллах сактасын. Эми бул жерде кичине токтолуп кете тургандай бир маселе бар. Сыйкыр бул анын устаты шайтандар, жиндер. Булар сыйкырды адамдарга үйрөтөт. Ошол тууралуу Аллах субханаху ва тааля Бакара сүрөсүнүн 102 аятында айткан. Ал жөнүндө да кененирээк дагы бир сабагыбызда токтолуп кетебиз. Вама кафара Сулайман, валакинна шаятина кафару юаллимуна наса сихра. Сулайман капыр болгон эмес, шайтандар капыр болушкан, адамдарга сыйкырды үйрөтүптүр. Демек, сыйкырды үйрөтө турган устаттар биякта адамдардын, бул шайтандар, жиндер, иблистин желдеттери. Демек, сыйкырдын түрү өтө көп. Бирок белгилүү бизге сыйкырдын түрү бул жанакындай аял күйөөсүн ажыраштырып, же аял күйөөсүн бириктирип, же аны өлтүрүп, же соодасын жоготуп, соодасын түгөтүп, айтор сыйкырлардын түрлөрү ушундай көп. Кээ бир шейхтер керек болсо адамдарын, жыттарын сыйкырлаган дагы сыйкырлар бар дейт. Жытын да сыйкырлайт, дамын да сыйкырлайт. Ошон үчүн сыйкырланган нерселер маакул, жейле турган сыйкыр болот, же машруб, ичиле турган сыйкыр болот, же мактуб, жазыла турган сыйкырлар болот. Демек, шариатта сыйкырлардын түрлөрүн алымдар, кээ бир алымдар китептеринде топтоп жазып кеткен. Мына ошондой түрлөрдөн турат деп. Лакинна куллуху мухаррам. Шариатта ар түрү, шариатта бул сыйкырлар арам. Вакат табарра ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям мимман сахара ва сухира лаху. Пайгамбар алыс болот, пайгамбар алардан оолак болот. Кимдерден? Ким сыйкыр окуса, же бирөөгө сыйкыр окутканга келген болсо дейт. Мындайча айтканда бул жерде сыйкырчы менен сыйкыр окуп жаткан сыйкырчы менен, анан кийин сыйкырчыга келген адамдан Аллах Тааланын элчиси булардан алыс болом дейт. Алардын арасынан дагы ушундай абал болот. Ал сыйкыр капырчылыкка жеткирген абал болот. Фаида кана сахир ятавассал иля сихрихи бил арвах аш-шайтанiyya ятақаррабу илейха ва ятааббаду лаха хатта туътияху фахада куфр ла шакка фихи. Эми кайсы кыл сыйкыр капырчылык болот? Бул сыйкырчы окулган сыйкырлар менен шайтандарга, арбактарга, ошолорго кайрылган болсо дейт. Аларга жакындап, алардан жардам сурап, шайтандардын аттары менен аларды ыйык тутуп, ошол шайтандар эмне десе, ошол шайтандардын, жиндердин сөздөрүн аткарып, алар сураган нерсени жасаса, булар чыныгы сыйкырчылар, алар динден чыгат. Мусулман эмес. Бизде андайларды мурда балким уксаңыздар керек. Бир адам 40 күнгө Чилдеге кетти. Мына булар Чилде деген не? Чилде деген бул адам 40 күн бир жерде отурат. Ошол жерде балким ал шайтан айтат, бир курбандык чал дейт. Мен атым менен, же жиндин аты менен. Ана ошол курбандыкты чалып, ошол курбандыктын каны менен сыйпап өзүнө, денесине. Анан кийин ошол үйдө 40 күн отурат. Чыкпай, намаз окубайт, орозо кармабайт, зикир кылбайт, бир гана шайтандарды аларга таянып, жакындап. Ошол үчүн шариатта бул
капырчылык. Кээ бир шайтандар ушундай деңгээлге жеткирет. Ал сыйкырчы болуш үчүн шайтандар аны деңгээлге жеткирет. Кандай деңгээлге? Ошол жерге балким зара кылдырып кийимине ошол жерде отура бериш керек. Кийин шайтан анага келет. Сыйкырды үйрөтүш үчүн. Ошентип сыйкырчылар сыйкырды үйрөнүп сыйкырчы болот. Алардын да даражалары болот. Алардын аалымдары болот. Алардын баштапкы абалдан өтүп жаткандары да болот. Демек, сыйкырчылар шайтандарын ошентип жакынданып, сыйынып аларга, ошентип сыйкыр түрлөрүн үйрөнөт. Алардын бирлери бул кандай? Бул жанакында балким эң биринчи баштапкы абалдары бул тумар чийгенди үйрөнөт. Ошон үчүн көбүнчө шариятыбызда ат-тамаим, ушундай тумарлар менен ширк, бул ширктен болуп эсептелет. Эмнеге? Таваккал алалла, Аллахка таян. Сага чийилген тумарыңа таялба. Кээ бир адамдардын, канча деген адамдардын тумарларын ачып көрсөм, ал жерде сыйкырлар жазылгандары аз эмес. Ошол үчүн сыйкырдын түрлөрү өтө көп. Эми кээ бир сыйкырлар алар капырчылыкка жетпейт. Мухаррам мин кабаир зунуб. Бирок ал арам, чоң күнөөлөрдөн болот. Ал кандай? Ал мисалы бул сыйкырчы башка китептерде айтылган, бул жанакындай дары-дармектер менен, чөп дарылар менен бирдемелер жазап, аны ошол жерден бирдеме сөздөрдү сүйлөп жаткан адамды. Же бирдемени жанакындай сууларды берип, тадхин дейт, жанакындай түтөтүп жаткандарды, буларды динден чыккан сыйкырчы дебейт. Бирок булар күнөөкөрлөр, чоң күнөөгө душар болушат. Анткени кандай болсо дагы пайгамбар алейхиссалам иштени бу саб'ал мубиqat, 7 чоң күнөөдөн, адамдарды кыйрата турган, адамдарды жогото турган 7 күнөөдөн алыс болду деген. Ошонун жетөөнүн бирөөсү бул сыйкыр деген. Эми сыйкыр жөнүндө дагы бир мындай деген кепти айтабыз. Хунака шейун яхмик минху биизниллах. Бирок сыйкырдан Аллах субхана ва тааля сактай турган бир нерселер бар. Ал нерселер кираатул ал-аврат шари'ия. Эртемен кешки зикирлерди окусак. Мисалы, алардын белгилүү зикирлерден бул аят курсун окусак. Ошондой эле кул хуалахатты, Ихлас сүрөсүн окусак. Кул ауд бираббил фалак окусак. Кул ауд бираббин нас окусак. Мына ошол дуалар адамды сыйкырдан коргойт. Аллах субхана ва тааля Куранда жанакы Бакара сүрөсүндөгү 102-чи аятты топтоло турган болсок, ал жерде мындай деген: Сулайман капыр болгон эмес, тескеринче шайтандар капыр болушкан. Неге? Адамдарга сыйкырды үйрөтүп дейт. Ошентип адамдар ваттаба ма татлу шаятин аля мульки Сулайман. Ошентип адамдар Сулаймандын падышачылык доорунда шайтандар окуп жаткан, үйрөтүп жаткан сыйкырларды ээрчип кетишти дейт. Аллах Таала. Мындайча айтканда, Сулайман алейхиссалам ал убакта падыша, күчтүү падыша эле. Ал адамдар гана эмес, жаныбарлар башыйып, жаныбарлардын тилин да билген, канаттуулардын тилин билген, керек болсо жиндер дагы ага баш ийчү эле. Бирок ошондой арасында капыр жиндер да болуп, алар сыйкырларды үйрөтүп жаткан эле. Анан сыйкырлар жанакындай кагаздарга болобу, же бир нерселерге алар жазып, тамгаларды, цифраларды жазып, сыйкырды жиндер үйрөтүп жатканда, Сулайман алейхиссалам аларды кармап, табып, өзүнүн тагына киргизип коет эле. Мына ошол жөнүндө дагы кичине бир окуяга кирсек, бул Ибн Касир
тафсир Аль-Кур'ан Аль-Азим өзінің тафсирінде ошол жөнүндө бир окуяны айтат. Ошол 102-нчи аяттын тафсири Ибн Касир мындай дейт. Бул хадис Ибн Аббастан келет. Каля кана Сулайман алейхиссалам иза арада ан ядхула ал-хала. Сулайман алейхиссалам ажаткана кирейин деген болсо, ау яатия шей'ан мин нисаихи, аялдарына бир нерсени берейин деген болсо дейт. Өзүнүн аялына бир, мисалы балким өзүнүн хатама, өзүнүн колундагы шакегин мөрүн берейин турган болсо дейт. Фаламма арада Аллаху ай ябталия Сулайман алейхиссалам биллази ибталаху бихи а'тал жарадата зата йом хатама. Жубайына ажаткана кирерде же гусул алганы кирерде, хаммамга кирерде Сулайман алейхиссалам өзүнүн мөрүн кармат дейт аялына. Кармап турчу деп. Андан кийин ошол убакта фаджа шайтан фи сураты Сулайман. Шайтан Сулаймандын сүрөтүндө келди дейт. Факаля лаха хати хатами. Менин мөрүмдү, менин шакегимди бергиңдер дейт. Фа ахаза ва лабиса фаламма лабиса данат лаху шаятин вал джин вал инс. Ошентип ал алды дагы кийип кетип калды дейт. Ошентип Сулайман алейхиссалам өзү келип ошол ажатканадан чыгып аялына айткан экен. Факаля лаха хати хатами. Мен чыктым ажаткан, эми менин жанакы шакегимди бер деген. Анткени анын шакегинде мөр басылып турган эле. Сулайман алейхиссалам деп, пайгамбар деп басылып турган эле. Факалат казабта ласта Сулайман. Сен жалган сүйлөп атасың, сен Сулайман эмессиң деген экен. Кала фа'арафа Сулайман аннаху балаун. Сулайман алейхиссалам ошол учурда билдет, бул Аллахтан болгон бир сыноо. Уптила бихи. Ошентип ошол сыноо менен сыналганын билген экен дейт. Кала фанталакат шаятин факатабат фи тилкал аям кутубан фиха сихр. Ошентип ошол шайтандар сыйкырларды жазып даярдаган дейт. Дагы бир риваятында Сулайман алейхиссалам ошол өзүнүн тагына шайтандар жанакында сыйкырларды жазганды, ошол сыйкырлардын баарын топтоп тагына салып койчу экен. Шайтандардын колунан келбесин, алар тийбесин деп. Андан кийин бир убакыт өтөт. Ошентип Сулайман алейхиссалам ага өлүм жакындап, ал дагы бул менен кайтат. Бирок анын шакеги колунда эмес эле. Андан кийин күндөрдүн биринде Иблис лаанатулла алейхи Сулайман алейхиссаламдын тагын көтөрүп, жанакы сыйкырдуу кагаздарды, сыйкырдуу китептерге ар бирине мөрүн басып чыгат. Ар бирине мөрүн басат. Анан элге чыгып туруп бир чалдын өңүндө чыгат дейт. Жөөттөрдүн арасында белгилүү бир чалдын өңүндө чыгат. Анан кийин айтат экен. Элдер, келгиле, топтолгула. Билесиңерби, Сулайман эмне себептен жаныбарлардын тилин билген, эмне себептен канаттуулардын тилин билип жиндерди башкарган дейт. Булутту, шамалды башкарган дейт. Анткени ал сыйкырчы болчу дейт. А ошол убакта пайгамбар айткан ар бир доордо Сулайман алейхиссаламдын да доорунда, Муса алейхиссаламдын доорунда, бардык пайгамбарлардын доорунда элдер билген сыйкырчылар капыр экен. Ошентип шайтан айтты. Сулайман капыр. Бул мусулман эмес, пайгамбар эмес дешти. Анан элдер айтты, кантип алдап атасың? Бул пайгамбар да. Кандайча пайгамбар эмес? Мынакей, тагын ачып туруп жанакы барактарды көргөздү. Мынакей көрүңөр, кимдин мөрү катылган. Кимдин мөрү турат буякта? Сулаймандын дейт. Мына ошол сыйкыр дүрөнүп, силерди ошентип башыңарды айланып жатат деген.
Ошентип Сулайман алейхисаламга домат коюлуп, кээ бир элдер аны капыр деп, сыйкырчы деп калган экен. Кээ бири ага ишенген эмес, анткени мумундар андай доматтарга ишенишпейт. Ошентип алар ага Сулайманга эки периште түшүп үйрөткөн дептир. Тафсирде келет Ибн Касирде. Булар ким дегенде Жибрил менен Микаил келип үйрөткөн сыйкырды деген экен. Анан кийин жок, ошондо Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Сулайман алейхиссаламды жүзүн ачыш үчүн доматтан чыгарыш үчүн Аллах бул Бакара сүрөсүнүн 102-аятты түшүрөт. Вама кафара Сулайман, Сулайман капыр эмес. Валакинна шаятина кафару, шайтандар капыр болгон. Юаллимуна ан-наса сихр, адамдарга сыйкырды үйрөтүп. Вама унзила алал малакайни бабила Харут ва Марут. Жана бул сыйкырды эки периштеге түшкөн дейт. Харут менен Марутка. Жок, Жибрил менен Микаилга түшкөн эмес бул. Бул Харут менен Марут алып келген дейт. Эмне? Алар сыйкырды үйрөткөн үчүн фала такфур иннама нахну фитна. Биз фитнабыз, биз бир гана сынообуз. Сен ошону сыйкырды үйрөнүп капыр болбогун деп айтып туруп анан үйрөтүшкөн дейт. Мынакей Сулайман алейхиссалам керек болсо ага доматты койгонго иблис жетишти. Ошол үчүн жашообузда чоң-чоң имамдарга, чоң-чоң алымдарга ар кандай доматтар коюла берет. Бирок биз ал доматтарга ишенбеш керекпиз. Неге? Анткени бул дүйнөдө болбосо да ахиретте Аллах анын жүзүн ачат. Пайгамбар Сулайман пайгамбарга домат коюлаткандан кийин илимдүү алымдар, устаздар эмне болуп калыптыр. Ошол үчүн сыйкырдын бул окуясына ушундай бир маселе бар. Негизинен сыйкыр жөнүндө дагы бир карай турган маселе. Бул аяттан эмне пайда болот бизге? Биринчиден, сыйкырды үйрөтүү да капырчылык, сыйкырды үйрөнүү да капырчылык. Мына бул аят ошол менен далил. Аля анна сихр та'лимуху ва та'аллумуху куфр. Бул өкөтөң капырчылык. Эки периште Харут менен Марут түшүп, алар сыйкырды эмне үчүн үйрөткөн? Сыноо үчүн үйрөткөн. Ума юаллимани мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур. Өкө биз сынообуз деп эскертмейинче, сен ошону сыйкырды үйрөнсөң капыр болосуң деп эскертмейинче алар сыйкырды үйрөткөн эмес дейт. Демек Аллах субханаху тааля сыйкырды эки периштеге карматкан, ошолор үйрөткөн. Неге? Сыноо. Бир айтышы мүмкүн, Аллах түшүрбөй эле койбойт беле, мындай сунууну бербей койбойт беле? Жок, андай эмес, тууганым. Аллах субханаху тааля бул дүйнөгө бизди жакшы жашоого түшүргөн эмес. Бул дүйнөгө бизди Аллах жаратты, сыноо үчүн жаратты. Мүлк сүрөсүндө Аллах айткандай, силердин жашооңор, өлүмүңөр сыноо. Биздин жашообуз өзү сыноо. Биздин өлүмүбүз өзү сыноо. Неге? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Кимиңер жакшы амалды жасайсың, ошону билиш үчүн дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, бир адам өмүр бою бейиштин ишин кылып, өлөрүнө бир чыканак калганда тозоктун ишин кылып, тозок кирип кетет деген. Бул хадис имам аль-Бухариде келет. Ошону Ибн Хаджар аль-Аскалани шархында түшүндүрмөсүндө айтат. Бунун мааниси дейт, өмүр бою динди кармап келип, бирок осуят жазбай кетсе, керез жазбай кетсе, мурасты балдарына туура бөлүштүрбөй кетсе, бул адам ошол иши үчүн, туура бөлүштүрбөгөндүгү үчүн, керез жазып кетпегендиги үчүн, бул адам бул дүйнөдө намаз окуп, кандай дин менен жашап жүрсө дагы, ошол себепти тозокко кириши мүмкүн деп чечмелейт. Мынакей, эмнеге? Мына бул биздин өлүмүбүз дагы фитна. Өлгөндөн кийин фитна бизди артыбыздан чуркайт. Адамдарды өлгөндөн кийин 4 фитна чуркайт. 4 сыноо. Эң биринчи сыноо бул мураскорлордун сыноосу. Атасы, апасы өлгөндөн кийин балдары үйлөрдү
же жерлерди же бир нерселерди талашат. Эгерде тирүү кезинде ата энеси бөлүштүрүп кеткен эмес болсо, өлгөндөн кийин балдар талашып, бири-бири менен соттошуп, бири-бирин жамандап, бири-бирине сыйкыр окуттубу, атасына, ошо энесине, балким ошол алардын кылган кылыктары ата энесине тозокко киргенге себепкер болот. Өлүм фитнасы мынакей. Сен өлсөң дагы жөн жатпайсың. Неге? Шарият менен даярданып тиги дүйнөгө сапарга кетпесең. Ошон үчүн пайгамбардын хадис Бухариде. Пайгамбарыбыз керес жазмайынча 2 түндү аттырба деген. Мындайча айтканда, сахабалар керес жазып туруп, жазыктарына катып туруп, жазыктардын артына алдына салып туруп укташчу экен. Эртең күнү мен уктап атып өлүп калсам, керезим болсун деп. Демек биз өлгөндөн кийин эң биринчи фитна бул эмне? Эрчи деген бул мураскорлор талашы. Экинчи фитна бизди эрчи турган бул биз өзүбүз тууралуу керес жазып кетпесек. Мисалы, азыркы заманда керес жазып кетсек, кээ бир ишенбеши мүмкүн. Азыркы заманда телефон деген бар. Видеого тартып кадимкидей балам же туугандарым деп айтыш керек. Мен өлгөндөн кийин 40 кылыгын жасабагыла. Мен өлгөндөн кийин жылкы мал сойбогула. Мен өлгөндөн кийин ашын бербегиле. Бул мен силерге керезим. Анткени ар бир адам өзүнүн өлүм фитнасына өзү даярданыш керек деп ошол керезин жазып кетпесе, азыркы заманда балдарын да укпай, туугандары жылкысын союп, малын чыгарып, 40 ашын, жылдыгын, жетилигин, 3 жылгын берип сат. Шариятта мунун баары тең арам. Неге? Анткени шариятта мындай эреже көргөзүлгөн эмес. Аза күтөсүң 3 күн. 3 күндөн кийин каалаган садака тамактарын бере бер. Бирок аны чектебе күн менен. 40 кылыгын берем, жылдыгын берем деп. Аны чектегендей бир гана бизге Аллах жана элчиси чектеп берет. Мен ахдаса фи амрина хада ма лейса мин фахурат. Пайгамбар айткандай. Ким Аллах жана анын элчисинин шариаттык иштерине ким жаңылык кошсо, ал Аллах жана элчисинин шариятынан эмес болсо, ал кабыл кылынбайт, өзүнө гана кайтарылат деген. Үчүнчү артыбыздан эрчи турган бул фитна, бул осуят. Осуят, мындайча айтканда, осуяттын бир мааниси, осуят биринчи берилгенден кийин осия, андан кийин мураскорлор мурасты бөлүшөт. Осуят деп сөз кандай? Мисалы, бир адам өзүнүн бир таанышы бар эле. Ошол таанышы же бир кедей же байкуш адам эле. Ошого бир мал мүлкүн берем десе, осуят 3/1 бөлүгү, эң көп 3/1 бөлүгү мал мүлкүнөн берилет. Мына бир адам, мисалы, бир адамга бир акчасын берейин деди. Ошону жазып кетиш керек. Эгерде жазып кетпесе, балдары, мураска ээлер, алар ал адамга ал акчаны бербейт, өздөрү бөлүшүп алат. Ошон үчүн биз кимге бир жакшылык кылайын десек, бул осуят деген бул садака болуп калат. Ал эми мурас, бул мурасты бөлүштүрүш милдет. Шариятта бул милдеттүү түрдө. Бирок осуя бул бирөөгө осуят калтырып кетсең, бул сенден болгон садака, сенден болгон жакшылык. Сен мүрзөңдө жатканда ошол садакаң сени колдоп, коргойт дейт шариятта. Эми төртүнчү бир боло турган фитна, биз кайткандан кийин, биз бул дүйнөдөн кете тургандан кийин адамдар баланча деген атаң же апаң канча деген өлгөнгө барып, канча деген кыркаш карып, ошолордон жеген, ал бизге карыз деп чыгышы мүмкүн. Ошондой маселеде бул адам балким ошол жылкыны союппу, койду союппу, туугандарын чакырып тамагын берип коюш керек. Алдын ала өзүнүн садакасын бериш керек. Аны элдерге айтыш керек. Мына, мен тирүү кезимде мен садакамды алгыла, жегиле. Мен өлгөндөн кийин бул мал меники эмес, балама өтөт. Баламан доолобагыла. Балам силерге карыз эмес. Тирүү кезимде карыз болсом, азыр силерден кутулайын
деп туруп ошол туугандарына тамак берип койсо жакшыраак болот төрү кезинде. Себеби дегенде аларга сөз табылбайт. Ошон шариятыбызда өлүм фитнасы деген бар. Ошо келиңиздер, Аллах субханала тааля бизди жашоо фитнасынан, өлүм фитнасынан сактасын. Ошон үчүн жашоо фитналарынын арасында дагы ушундай периштелерди жөнөтүп, алар бизге сыйкырды үйрөткөн. Сыйкырды үйрөнүшпөйбү деп. Чочкон жаратты, жейби, жебейби деп. Ошондой винолорду, шараптарды адамдар жасашты. Ошону ичеби, ичпейби? Аллах ошону менен сынайт бизди. Мага баш ийеби, баш ийбейби? Же напсына баш ийеби, шайтанга баш ийеби? Мына ошентип биз сыноодон өтүп жаткан жашоодобуз. Ошон үчүн баарыңар бул бактылуу жашоодо жашап атабыз деп ойлобуңуздар. Бактылуу жашоо, чыныгы бактылуу жашоо бул ахиретте болот, бейиште болот. Бул жерде көп нерседен уктап калбай, көп нерседен билбей калбай, акылдарды иштетип ойгонолук. Бул биз сыноо жашоосундабыз. Бала жанакындай экзамен ташып жаткан болсо, бул экзаменде уктап жатса, бул адам экзаменден өтпөйт, бул адам экзамен ташып жаткан адам даярданыш керек. Ар кандай сыноого, ар кандай суроого даярданыш керек. Ошон үчүн биз азыр бул дүйнө бизге экзамен тапшыруу дүйнөсү. Аллах субханала тааля ушундай сыноо дүйнөсүнөн силерди жеңил абалда өткөрсүн. Кийинки сабакта сыйкырды дагы улантабыз. Кененирээк дагы түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.